Жергиликтүү тургундар Хорокту абал курч экенин айтып бийлик аны четке кагууда. Тажикстандын Толу Бадахшан автономдуу облусунун бейрасмий лидери Маматбакир Маматбакиров жана дагы 6 саналашына кылмыш жасаган деген айып тагылууда. Жергиликтүү булактар Озоди радиосуна маалымдашкандай, тартип коргоочулар ал кишилерге өз ыктыяры менен багынып берүү үчүн 1 апта беришти. Сөз болгон адамдар мыйзам бузууларга чечтиси жоктугун айтышууда. Жергиликтүү жашоочулар аскерлерди Маматбакировдун үйүнүн жанына жайгаштыруу аракети көрүлгөнүн, бирок эл ага жол бербеген, түн ичинде көчөлөрдү кайтарышканын айтып беришти. Акимчиликтин басма сөз кызматынын өкүлү социалдык тармактарда кырдаалды көбөртүп сүрөттөп жатышканын, ал кабарлар чындыкка куушпогонун билдирди. Анын айтымында жалган маалыматтарды чет өлкөлөрдүн кээ бир кишилер таратып жатышат. Ал арада айрым укук коргоочулар облустун Борбор Хорокто күч колдонууну токтотууга чакырышты. Февралдын башында Толу Бадахшандын башкы прокуратурасы Маматбакировго каршы бир нече берене менен иш козгогон. Ал өзү эч кандай күнөөсү жоктугун айтууда. Былтыр ноябрда Хорокто жергиликтүү тургун күч түзүмдөрүнүн операциясында каза тапкандан кийин нааразычылык акциялар тутанган. Бул ак азаттык. Эл чындыкты билсин. Саламатсыздарбы, менде бир суроо бар да. Азыр беренелерге өткөндө беренелер боюнча да суроолор болот, албетте. Анан сиз айтып атпайсызбы, 4 жылдан бери комиссия иштеп атат депчи. Саламатсызбы, мен бияктан. Комиссия иштеп атат. Анан комиссия ушул элементарно биринчи окууга алып келатканда правительство деген эме, правительстводан Кыргызской республики дегенде кабинет министров алмаштыра албайбы 4 жылда? Койсо дачы. Саламатсыздарбы, УКМК Жумабаев. Бул мыйзам долбоорлор азыр биринчи окууда каралып атат да. Буга чейинки берилген ошо 6-чакырым депутаттар жана комитет караган сунуштун баары экинчи окууга каралат. Комитет менен чогуу иштегенбиз. Ушу кабинет министрдин баарын жаңы конституцияга ылайык келтирүүчү сунуштун баары даяр. Анын баарын экинчи окууга сунушталат. Мен кечирим сурайм, мен депутат катарында, эл өкүлү катары айтып атам да, мага мисалы келген кагазда азыр ошондой эле жазылып турат да. Анан кийин мен кантип добуш берейин? Эгер силердин кагазыңарда башка нерсе болуп атса, менин кагазымда башка нерсе болуп атса, кантип добуш берейин азыр? Туура. Азыр каралып аткан редакциясында ошондой. Бирок азыр биринчи окууда жогорку кеңештин регламентине ылайык биз өзгөртө албайбыз да. Экинчи окууга ал сын пикирлер берилген, башка комитеттерде айтылган. Рахмат. Мында кезексиз айтып коюшка туура келет да, мына жигиттергечи. Силер Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламентин жакшыраак билесиңер. Биринчи окууга дегенден кийин, биринчи окууда кабыл алынган болсо, экинчи окуудагы режим менен кетет. Экинчи окуудагы режимде редакциясын өзгөртүү киргизе албайсыз, концепциясын эмес. Кайдагы нерселерди айтып атсаңыз? Биринчи окууда кабыл алынганда, биринчи окуу мезгилинде айтылган гана сын пикирлерди киргизгенге укугуңар бар. Башкасын киргизе албайсыңар силер. Эми баары калып ошол регламентти окутасыңарбы деп. Же жаттап алдыңарбы биринчи окуу режим, экинчи окуу деген. Андай болбойт. Азыр ошон үчүн жанагы түшүнүктүүрөөк болуп, мен убакытты кыскараак пайдаланайын дедим. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн андай жарыш сөз ачсаңыз, жарыш сөзгө жазып коюңуз мени. Жарыш сөзгө жазып койдум. Рахмат. Сөз Кадырбек Нуржиз Кадырбек сизде. Assalomu alaykum, урматтуу Рустам Алайбекович. Негизи өзгөртүүлөр же толуктуулар киргизет да мыйзамга. А сиздер толук бойдон жаңы мыйзам долбоорун алып келип атасыздар да. Эми нормативдик актылар боюнча мыйзамга ылайык 50% ашкан мезгилде өзгөрүү толуктуулар. Ошондо жаңы мыйзам катары проект киргизилет деп. Ушундай мен билгенден. Ушу зарылдык эмне болду? Мурдагыдан айырмачылыгы эмнеде? Эмне зарылдык болду? Жаңы мыйзам долбоору түрүндө бизге алып келгенге. Эме улуттук коопсуздук органдары боюнча мыйзам, жана террорго каршы мыйзамдар, мурда колдонгондагы мыйзамдар. Анан бүгүнкү күнгө дайындап, мисалы, бул балдарды калыптыр, мен таблицада көрүнүп турат. Мен канча беренеден турчу, канча беренеден айтпадым. Көп функциялар, милдеттер такталып, тагыраак айтылып, жоопкерчиликтен берүүчүлөр көрсөтүлдү. Ошондуктан да чоңоюп башка кирде жаңыланып келип атат. Мисалы, тиги улуттук коопсуздук боюнча мыйзам 94 жылдан бери көп деле мындай эмеге дуушар болгон эмес да. Редакцияга болуп кетти, редакциялык изменениялар. Аму контр чалгындоо, анан чалгындоо бул биринчи жолу болуп атат. Бул биринчи мыйзамдар, бул мыйзам жок болчу бизде. Жаңы мыйзамдар. Мен азыркы мына ушул мыйзамды айтып атам. Биз кароодогу 3-чү мыйзам. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө. Бул мыйзам бар болчу да мурда, туурабы? Колдонгондагы
Бирок жаңы кылып келип атасыздар да, мындай толук түрдө эле жаңы мыйзам катары сунуштап атасыздар, ушуну айтып атам. Толуктоолор менен киргизип атам, тактап. Ошондо өзгөрүү толуктоолор деп туруп, анан жанагы салыштырмалуу таблицалар менен келиш керек болчу да, ошондо бизге да жеңилирээк болмок. Бар болчу, балдар таратып бересиң, анан экинчи окуудан баарын. Ал пакеттин кийинки мыйзамдары мен ушул конкреттүү азыр биз карап аткан мыйзам боюнча айтып атам да. Эмесе чындап абдан көп маселелер бар чындыгында. Мисалы, мурдагы президенттин аппараты, ошол эле жогорку кеңеш, атайын профилдик комитет өздөрүнүн тыянактарын, корутундуларын берген экен. Эске алдык деп атасыздар. Бирок юристтиңиз айтат, процедуралык маселе болгондугуна байланыштуу экинчиди киргизебиз деп. Буга чейин киргизгенге болбойт беле эмне? Мүмкүн эмеспи? Экинчи долбоор кеткенден өкмөттүн эмеси менен кеткен да утверждение болуп. Туурабы? Макул эле, ошол профилдик комитет каралып турган болсо, мурда Никитенко эле, ошонун оолу менен буну кайра караш керек, жарабайт дегендей бир тыянак чыккан экен. Мен ошону айтып атам да. Эми караңыз. Мисалы, коллизия кээде мыйзамдар системасында бир мыйзам менен экинчи мыйзамдын ортосунда коллизия болот да, карама-каршылык. Бул жерде бир статья караңыз. 46-беренеде Кыргыз Республикасынын башкы прокурору жана ал ыйгарым укук берген прокурорлор улуттук коопсуздук органдарынын ишине мыйзамдардын так жана бир түрдүү аткарылышын көзөмөлдөйт деп турат. Бирок ошол эле берененин экинчи пунктунда улуттук коопсуздук органдарынын ишин уюштуруу, анын тактикасы, методдору жана каражаттары тууралуу маалымат прокурордук көзөмөлгө кирбейт. Мындай бирин-бири жокко чыгарган пункттар болуп атат да. Азыр мен статья боюнча турган болсо, мындай алишендиктер чындыгында абдан көп экен. Мурдагы сунуштар, мурдагы тыянактар, мурдагы корутундулар так эске алынбаптыр да. Анан ошол эле мезгилде баягы жеке менчигине карабай, менчик формасына карабай, ар кандай ишкер текшерилет деген норма бар экен. Анан Конституцияда көрсөтүлгөн укуктардан башка укуктары чектелет, убактылуу деген бир нормалар бар экен. Анан жанагы мурда бар беле? Мисалы, азыр сиздер коррупция менен күрөшүп бир тубакчыларды өндүрүп атпайсыздарбы? Ошонун 30% кайра улуттук коопсуздук кызматына кирет деген норма мурда бар беле, жок беле? Каражат кайра кайтып келет деген. Бар болчу мурда. Бар беле. Чындыгында мындай бир топ эле маселелер бар экен. Кандай кылышты дагы кеңешип көрүшүбүз керек. Бирок экинчи окууга сөзсүз түрдө айткандарыңыздарды эске алабыз, оңдойбуз десеңиздер, анда карап көрөлү. Болбосо Адахан Кимсанбаев сунушун колдошко туура келет. Ушул боюнча эмне дей аласыз? Ошо Кадырбек мен бул жерде айтып кеттим, жана мыйзам боюнча көп сүйлөбөйүн. Бул жерде такталып турду, жоопкерчилик кандай убакта, кандай жерде адамдын эмеси бир чектелет, укуктары депчи. Конституцияда 23-беренеге карап турат да. Анан экинчисин албетте биз экинчи окууга сиздердин бүт ой пикириңиздин баары такталат, анан киргизебиз. Сиздерден кантип аттап кетесиз бар? Сиздер да көрөсүздөр. Колдоп бериңиздер, эми биз кол бутун байламас. 6 ай калып кетебиз да. Ана мисалы дагы бир абдан коркунучтуу да, муну карасаңыз, 23-беренин 3-бөлүгүндө 16-пункттун 2-абзацында кызматка жумушка кабыл алууда жарандарга ушул мыйзамда белгиленген иштен өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталуучу кошумча талаптар коюлушу мүмкүн. Мындай бекитилген атайын формалар бар, талаптар бар кызматка кабыл алууда. Бирок кызматтын төрагасы өзү каалаган талаптарды кошуп койсо болот экен да кызматка алууда. Бул өзүнчө подзаконный акт болот. Албетте мен мына сиңсем, менде көп мисалы чектөөлөр бар. Мен көп нерсени айта албайм, дей албайм, көп жерден күлө албайм. Ошолда менин укугумду чектеген болот да. Мен ошону кирерде айтам. Тияка барбайсың, бияка барбайсың деп балет мен ошо кол коюп берем. Эгер ушул кескемени бузса мен кызматтан кетем деп. Кызматтын эми атайын кызматтын жаратылышы ушул экен. Бул кишилердин бизден кийин да боло берет. Ошол чектөөлөр мен ошол чектөөгө мен макул десем ушул кызматка кирем. Эгер макул деп койсом кирбейт да. Рустам Алабекович, сиз экөөбүз имам фондунда жүргөндө иштешкенбиз. Сиздин кесипкөйлүгүңүздү сыйлайм. Адамгерчилигиңиз, адамдарга мамилеңиз, менежерлигиңиз бар. Бирок кеп сизде эмес. Мыйзам калат, сиз кетесиз. Сиздин ордуңузга башка адамдар келет. Адамдык фактор деген бар. Авир болбосо, ыйман болбосо, кыянаттыкка даяр болсо, ушул мыйзамдарды пайдаланып эмне кылышын элестетип атасызбы? Бул жанагы бүт биздеги тескемен нускаманын баары мыйзамга туура келиш керек. Эгер мыйзамдын кандай бир жан бузула турган болсо, кандай бир жетекчи болсо дагы барбайт. Мыйзамга тууралап калат. Ошого карап. Рахмат. Эл чындыкты билсин.